Амансыздарбы, кадырман теле көрүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен сиздер менен кайрадан чак түш берүүсүнөн жакшы маанайда жүз көрүшүп олтурганыбызга абдан кубанычтабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин чак түш берүүбүзгө ар дайым өнөр сыйлаган, өнөр баккан, өнөргө кызмат кылган өнөрлүү инсандар ар дайым студиябыздан келип, 1 саат бою сиздердин маанайыңыздарды көтөрүүгө аракет жасайт. Бүгүн биздин студиябызга дал ошондой өнөр сыйлаган инсандар келип олтурат. Болгондо дагы Таш көмүр шаарына мынакей биздин маданияттын мыкты кызматкери, оон чаткаруучу Сапар Сакыбаев агабыз өзүнүн үй бүлөсү менен келип олтурат. Мынакей барыңыздарды тааныштырайын. Андан кийин мынакей менин жанымда олтурган эжекем болсо маданияттын мыкты кызматкери, Легендар Кызбырак тобунун алгачкы гитаристи, 2006 жылдын мыкты айымы, маданияттын кызматкери Канчайым Токоева эжекебиз. Андан кийин мынакей Таш көмүр шаардык, ошол эле учурда Таш көмүр шаардык балдар искусство мектебинин жетекчиси болуп дагы эмгектенет. Андан кийин олтурган эжекем болсо Сакыбаева Акмарал, Таш көмүр шаардык балдар искусство мектебинин комуз классынын мугалими. Андан кийинки биздин эки татынакай кичинекей кыздарыбыз болсо мынакей биздин Сапар агабыз менен Канчайым эжебиздин неберелери. Андан кийинки олтурган биздин жигитибиз болсо Таш көмүр шаарынын мыкты жигити, таланттуу, оончу, ырчы, маданияттын мыкты кызматкери мынакей Назаров Азамат да келип олтурат. Студиябызга куш келипсиздер, Сапар агам. Алыс жылдан эсен аман келип алдыңыздар. Мынакей сиздер менен эфир аркылуу жүз көрүшүп, амандашып олтурганыбызга абдан кубанычтабыз. Атайын сиздерди чакырдык, жаңылыктарыңыздарды угалы, кандай жаңылыктар бар, чыгармачылыгыңыздар кантип атат, ушул суроолорго жооп алганча 1 саат сиздерди жандуу ырдатып көрүп олтурган теле көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрөлү дедик. Студиябызга дагы бир куш келипсиздер. Сапар ага, өзүңүз сөздү баштап бериңиз, келиңиз. Рахмат, саламатсыздарбы, кымбаттуу теле көрүүчүлөр. Биз дагы жанагы турмуш шартка байланыштуу дегендей жолдун алыстыгынан андай-мындай анча-мынча мероприятияларга катышыш кыйыныраак болуп турат. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушу неберелерим менен, кызым менен ушу семейный дегендей чогуу ала келдим. Кичине менин ырларым ырдашып, өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп кетсин деп. Анан бул жигит менин шакирттерим болот, бирге иштеп, бирге туруп жүргөн жигит, өзү боюнча жакшы обондору бар, аябай жакшы ырдайт. Анан менин жаш кезимде өзүмдүн үнүм жетпей калган ырларды ушул жигит өзүмдөй кылып жеткирип атат да. Ошого бул жигитти кошо ала келдим. Азыр күбө болосуздар, бул жигит дагы аткарып берет. Жакшы. Сапар ага, сиз менен жолугушуп элебизге мынакей 4 жылдай болуп каптыр. Андан бери жаңы обондор жаралды да, Эми жаралып атат обон. Ошол обондорду бүгүн агабыз, Буюрса. Буюрса. Анан азыр эски биринчи алгачкы жазган ырым бар да, жаштык кез деген. Жаштыкты эске салалы анда келиңиз. Жаштыкты салып ошону аткарып берсек. Вакыт алгаш ашылар, жаштык кезинде кетип баратат. Жаштык кез, мастык кез, андай рахат. Апамдан жеген ошол талчыны эске түшкөндө коем хат кылып. Жаштык кез сагындым,
Рахмат барыңыздарга, чыгармачылык ийгилик каалайын. Эми канча эми же сизден сурайын, мынакей легендариялык кыз бурак тобунда алгачкы мынакей гитарист эжелерибиздин бирисиз. Ошол кезде мынакей азыр жаштык кез деген ырдалуу олтурганда мен ойлоп атам, канча эми сөзсүз түрдө жаштык кезде эске салдыңыз. Эң алгачкы гитарада ойногон кездер туурабы эже? Жакшы сөз болду Айжамал. Биз деген ошол жаштык кезде азыр жолдошум менен аткаргандан кийин сөзсүз жаштык кез эске келет экен. Биз ошол 1976 жылы уюшулган кыз бурак тобунун алгачкы кыздарынан болуп эсептелем. Ал маалда бизди Рахман Салмаматов деген агайыбыз бар эле, ошол жетектеген. Андан кийин менин бул ушул кыз буракка гитарадан ойноп, андан кийин ошол кыз буракка салым кошконума эң негизгиси Гушай Реженин салымы аябай чоң. Бул жерде сөзсүз Гушай Режеге таазим кылып, Гушай Режеге рахмат айтып кетпесем, анда мен үчүн бир чоң катачылык болуп эсептелинет. Мен ушул бүгүнкү түз эфирден пайдаланып, мен эжеме чоң ыраазычылыгымды билдирип, ушул эризеге жеткирген, ушул убакка жеткирген, азыркыга чейин искусство тармагына түшүрбөй эмгекке алып келаткан ушул Гушай Режеге чоң ыраазычылык билдирем. Эжеге чоң рахмат. Анан кийин андыктан дагы мен айткым келет. Ушум азыр мен өзүм неберелеримди көрүп, менден кийин багы кандай дейбиз, тукум улоочу деп коебузбу, Кудайга шүгүр, кызым комузда ойноп момтеп, комуздан сабак берип, өзүмдү мектепте иштеп келет, эмгектенип. Андан кийин неберем Гүлшана быйыл 7-класста окуйт, комуз чертет, гитара ойнойт. Андан кийин эң кичинекейибиз могу жожо кызым Акылай, ушу өзүңөрдү ачык көңүл балдарыбыз телепередачасында алып барып кичине бир диджей болуп иштеп жүргөн, кичине ырдап жүрөт. Ушул жаштыктан кичине бир салым. Жакшы, рахмат. Канча эми же мынакей Гүлшанага гитараны үйрөтүпсүз, өзүңүз үйрөткөн болушуңуз керек. Анан эми Гүлшананын гитара ойногонун карап отуруп, өзүңүздүн гитара ойногон кездериңизди сагынасызбы? Сөзсүз, Айжамал, сөзсүз сагынам. Мен мындайда бизде дагы Гушай Режеге басым жасашка туура келип атат. Себеби бизде Гушай Реже 30 жылдан кийин кыздардын бардыгын чогултуп, бизде бардыгыбызды ушундай бир жандуу үн менен баягы кадимкидей эле колдорубуз катып унутуп калган экен биз гитараларды. Кайта ушул гитараны карматып Гушай Реже бизге 3 ай үйүндө өзү кармап жүрүп, анан кийин кайта бизди сахнага алып чыкты. Буга кыргыз, ошо жумура журт бардыгыңыздар күбө болгонсуздар. 2012 жылы анан кийин кызымды, неберемди карап туруп, өзүмдүн жаштыгым сөзсүз эсиме келет. Биринчи алгачкы гитара кармагандагы күндөрүбүз, мунун деле кыйынчылыгы бар да. Үйрөнгөндө кичине бир канча кыйынчылыгы болсо, кийин мынтип жыргачылыгын көрөт экенсиң, Кудайга шүгүр. Ушулга чейин ушинтип эмгектенип келе жатабыз. Жакшы. Анан эми баягы аккан арыктан сыгагат деген сөз бар го Кыргызста. Анан албетте сиздер мынакей чыгармачыл үй бүлөсүздөр, сиздерди көрүп мынакей кызыңыздар, небериңиздер сиздердин жолуңуздарды жолдоп, албетте бул сизди айрыкча сапарага сизди кубандырат болуш керек, э? Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Аябай, мен өзүм ошол Кудайдан тилечем. Мен үй бүлөмдө ушундай чыгармачыл адамдар болсо, өзүм менен кошулуп, ушу бала чакам менен кошулуп ырдап турсам деп элестетчү элем да, жаш кезде көбүстөн айтты. Ушуну Кудайдан тилечү элем, Кудай көктөн тилегенибизди Кудайым өзү берип, мына Кудайга шүгүр. Албетте канча эми же мөкөңүздөр мурун телеге чыгып жүрсөңүздөр, азыр эми кыздар, неберелер менен чогуу, э? Албетте бул дагы эң чоң бакыт. Бактыңыздарга көз тийбесин. Анан эми Акмарал эжеми дагы сурайын, албетте. Акмарал эже, сиз айттыңызчы, ушул ата энеңиздерди көрүп эле сиз дагы ушул музыкага кызыктыңызбы, же канча эми же менен Сапар агам биздин жолубузду жолдойсуң, комуз үйрөнүшүң керек, ырдашың керек дедиби? Тескерисинче. Мен ошо эми каныбызда агып атса тиги таланттын баары ташкындап, анан апамдан бекинип комуз үйрөнгөм. Негизичи үйдө 2 комузду талкалап салган апам. Бирөөсү соседтик болгон, кошунаныкы. Аны кайра өзү төлөп берген. Тиги комуз чертпейсиң, сен деген искусствонун адамы болбой эле койчу, эми атаң экөөбүздүн артист болгонубуз деле жетишет, эми сен деген врач болосуң дечи да. Анан эми ал
бул жактан эмне Кудай ушул немени жазып коюптур. Кийин кайра эле ушул комузду аркалап неме болуп калдык. Анан каныбызда болсо боло берет экен. Канча эмне үчүн комузду талкалап, кызыңыздын комуз чиртишине каршы болуп, анан кайра коңшунун комузун төлөп, анан кийин кайра кызыңызды комузга тарттыңыз. Мындай да биз мен баягы өзүм комуздан сабак берем, музыкадан сабак берем, анан кийин үй жумушу болот да, бул мен баягы кызым жалгыз эле кыз, анан кийин өзүнүн кичинекей иниси бар эле, анан сиңдиси бар эле кичинекей. Ошо бөөктөрүңдү карайсың десем болбой келип алат да. Анан кийин үйдө комуз жок деп, бир комузду өзүм алып тиги окуучуларга үйрөтсөм, урушуп кой кызым, эми ушул атаңа көзүңдөр кесип жетет десем болбой, өзү айткандай тырмышып жүрүп ушул немеге келди, кесипке. Анан да эң негизгиси мен өкүнөм азыр. Бул 11-классты бүткөндө Жалал Абадта консерватория бар эле. Роза Манна жетектеп турган ал убакта. Ошого келип тапшырам дейт да. Анан мен болсо, жок кызым, же сен врач болосуң, врачка кудурети жетпесе, жок дегенде журналист болосуң дейм да. Муну демесине койбой эле, ойбоюна койбой эле журналистке тапшыртып койдук. Ошо менен кыргыз тили адабиятына тапшырылып калды кызым. Бирок баары бир кайта эле айланып келип, азыркы учурда ошо тагдыр дейинби, же баягы таланты дейинби, кайтара ушул өзүм мен иштеген эле балдар искусство мектебинде комуздан сабак берип, мына ушул 7-8 жылдан бери иштеп атат мугалим болуп. Жакшы. Акмарал эже, сиз каршы болгонсузбу Ушан менен Акбайга? Жок, каршы болгонум жок. Каршы болгонум жок. Колуман келишинче аракет кылам. Себеби өзүмдүн тагдырымда эле өзүмө сабак болду деп эсептейм да. Жакшы. Рахмат. Сапар ага, бүгүн мынакейин 1 сааттык убакыт албетте сиздерге бөлүнгөн ушул убакыт аралыгында студияда олтуруп жандуу ырларды аткарабыз. Ыр кезегин сиз өзүңүз ким ырдайт, кандай кылат, өзүңүз айтыңыз, кимди ырдатабыз, кандай кылабыз, канча эмеже? Сизди айтсам, сиз канча эмежени типтеп атасыз? Азыр кызым экөө эне оларда берсин. Анда оюнчу, аткаруучу композитор Калыбек Тагайевдин калемине таандык «Кыялдануу» деген чыгарманы кызым экөөбүз жандуу үн менен 2 үн менен ырдап бергиле да. Кызым. Рахмат, чыгармачылыгыңыздар өркүндөсүн. Эми биздин кичинекей досубуз Эгел
Акылайды дагы кепке тарталычы. Акылайды мен келечекте ким болгусу келет, ушуну сурагым келип турат. Акылай. Келечекте мен доктор болгум келет. Дарыгер болсо келет. Баягы жан дүйнөнү дарылаган албетте эми чыгармачыл инсандар баягы музыка менен дарылайт дейт го. Биздин кичинекей Акылай дагы албетте келечекте апасы, атасы сыркоолоп калса өзү айыктырат, Гүлшанадан сурайын. Гүлшана, гитараны канча жашыңда үйрөндүң? Гитараны мен быйыл эле ойноп баштадым. Дагы кайсыл аспаптарды өздөштүрдүң? Дагы комузду жакшы жүрдүм. Комузду Акылай эже өзүңүз үйрөткөн болушуңуз керек, Акмарал эже. Ооба, өзүм үйрөттүм. Бул 5 жашымдан баштап эле комузда ойнойт. Жакшы, өзүңүз комуз классы боюнча мынакей ошол Ташкөмүр шаардык балдар искусство мектебинде мугалим болуп эмгектенеткенсиз. Комузга кызыккан жаштар, окуучуларыңыз көппү? Көп. Ташкөмүрдө Окуучуңуз бар? бир 60 бар го. 60 окуучуну комузга үйрөтөт атасыз. Ушул деле ашык. Өткөндө Чертип калган эгемендүүлүк күнгө элик комузчусу чыкты да. Норузда. Норузда. Элүү. Жакшы, рахмат. Баардыгы баягы мектеп окуучулары. Мектеп окуучулары. Мектепти аяктап бүткөндөн кийин деле комуз үйрөнөлү дегендер барбы Ташкөмүр шаарында? Ооба, чоңдордон деле келип калышат баягы апаларчы, анан улуу мондагылар келсе өзүмчө мындай сизден неме кылчумду мен текшерген келип атабы депчи. А көрсө баягы неме искусствого кызыккан адам жашына деле карабай турбай анан чоң улуу мондай эжелер деле келет. Жакшы, рахмат. Эми Азаматка сөз кезегин берели. Азамат сүрдөбөй элеби? Жок, жакшы эле. Буга чейин микрофонду такканда эле башкача сезимдер пайда болот деп атам. Азыр сүр жок, Ошон үчүн мен сизди кийинирээк сүйлөтөйүн дедим. Мына эфирге кичине адаптация болуп көрүнсүн деп. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар? Жаңылыктар ушу күндөн күнгө эле мынакей Сапарак экөөбүз мелото иштеп атабыз, паркендарларында да атабыз. Анан өзүм да мындай анча-мынча меп турам ырларды жазып болгондо мелип чыгарып. Ушу тойлор коочу ырдайбыз ушундай. Бизде чыгармачылык ошол менен. Үй бүлөдө музыкага кызыккандар барбы? Ооба, бар, апам бар музыка. Апаңыз жакшы ырдайт. Апам жакшы ырдайт. Анан сиз жакшы ырдайсыз. Анан мен кичине. Эми кыргыз элдин канында бар экен да, таң калыштуу да. Эч кандай окуу жайын бүтпөй туруп эле комуз четкен кыргыз элибиз өзгөчө эле экенбиз да. Анан жанагындай бизде дагы балдар бар, эч кандай окуу жайын бүткөн эмес, бирок аябай виртуозный ойногон, аккордеондо, комузда ойногон балдар бар да. Ошон үчүн эл ичи өнөргө Элчи баягы деген чын экен. таланттуу инсандар албетте эл арасында дагы абдан көп. Сөзсүз түрдө эле баягы музыкалык билимди албаса, борборго барып филармонияда, драма театрларда иштебесе деле айыл жеринде, элет жеринде сөзсүз түрдө таланттуу инсандарыбыз абдан көп. Дал ошондой таланттуу инсандар сөзсүз түрдө айыл маданиятын көтөрүүгө салым кошушат, туурабы Сапар ага? Анан эми Сапар ага жаңы обондорум бар дедиңиз, обондорду кандай кылабыз? Ырдайсыздарбы? Азыр мен жаш кезимде өзүм ырдачумун. Анан кийин жаш өткөндөн кийин жанагы ден соолукка байланыштуу жана бронхит деген неме менен кыйла көп ырларымды ырдай албай атам да. Анан бул инем ошол ырларды мен ырдайын, мен алып чыгайын, мен окшоштура алам экенмин дегенден экөөбүз иштеп көрсөк, мен өзүмдү ыйлаткарып, мен жеткен таанайыбыздан ырдап атат. Анан ошого азыр Азамат аткаруусунда ошо эсиңде экен деген ырымы аткарып берсин, мен ойноп берем. Сөзү Камбаралы Бобуловдуку. Обону мен жазганмын. Ошо жаш кезде жазган ырлар бул дагы. Alışı oyna bir cürgün, acillep seni külgündün. Esinde beken kın batar, ekövüz jegen gülür kön. Esinde
ekobuz jegen güldürkön. Momçokto yaştı Jemgeley közleri kan sürgün Esinde beken aylutun Eköbüz kaçıp bitirgün Esinde beken aylutun Eköbüz kaçıp bitirgün Momçoktop jaştı töktürgün Jalındı tize çöktürgün Esinde beken taң atar halkından er öptürgün Esinde beken taң atar halkından er öptürgün Esinde beken taң atar halkından er öptürgün. Жакшы, рахмат. Сиздин оңдоруңуздун каармандары барбы? Эми болгон да баардык нерсе убагында болот экен да. Жаштык кез, мастык кез деп ордоп атпайбынбы? Жанагы чыгармачылыкта бир нерсе себеп болот баардык нерсеге. Жоктон бар болбойт, бардан жок болбойт деген бар го. Ошондой эле бир нерсе себеп болот, бир нерсе кыскасы сөзсүз каарманы болот да. Кыскасы каарманы бар. Бар. Жогоруда ырдалган ырдын деле каарманы болгон. Бардыгын. Ал эми азыркы жаралып аткан ырлардын каарманы канча эмежен болуш керек Эми ушу жаш өткөндөн бала чака неберелердин бактысын тилейткенсин, ден соолугун, иштери жакшы болсо экен деп бир акылдуу айткан экен. Бакыт деген эмне дегенде карып белден күч кетип балдан күчтөн тайган маалда балдарыңдын бактылуу жашап атканын көрүү деген экен. Ансарындай ушу жаш өткөн сайын ушулардын бактысын, ден соолугун, жакшы жашоосун тилейт экенсиң. Эми жаш кезде, мас кезде баардык нерсе болуп Канча эмежен бирдеме дегиси келип атат, канча эмежен. Бул Сапар агаң 37 жылдан бери байланып калган да. Бүт каарманы только ошо анык эле биз, анан кийин 4 баласы, азыр Кудай буйрса ошо Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 7 неберебиз бар. Ошо 9 небере. 7 деп коем да, Россияда экөөсүн унутуп калгандыр. 9 неберебиз бар. Ошо 9 небере менен ошо байланып калган. Раматуллов Манасберди экөөс айтчу эле го. 50ге чейин түзүп эле үстөмдүк кылып эркек сөрөй болот экенсиң. 50 жаш өткөндөн шарт баласы болот экен. Ансарындай көзүн карап калат экенсиң жана. Улам эжем тиктеп атасыз. Байкап атам, анан эми канча эме албетте 9 неберем бар дедиңиз, ошо неберелердин саны көбөйсүн. Анан эми Акмарал эже менен сырткары дагы 3 уулуңуз бар. Ал уулдардын шыгы кандай чыгармачылыкка? Бардыгынын шыгы бар. Балдарыбыз Бирок кесиптери башка болду алардын. Бардыгы ушу өздөрүнө ылайык өнөрлөрү бар да, бирок комуз чертет бардыгы. Гитара чертишет. ушундан байланып айта кетсем окшойт. Эң улуу балабыз Сакабаев Кылычбек деп ошо Оштогу жана педагогикалык жайынын немесин бүткөн. Музыкалык бөлүм бүткөн. Ошол жерде жана агайлары менен кошо вокалдык группада жана мырзалар бар эмеспи? Ошолор тобунда кичине ырдап, анан кийин ошол жерден билим алып чыккан балам да.
Анан ал деле азыр тиги Россиядагы ошол жашашат да. Анан чоң баласы быйыл 1-класс, 2-класс болуп калды. 2-класс ошону азыр тиги немеден бир вокал классын берип коюптур. Ал жакта жакшы ырдап атат, үнү аябай жакшы. Ал балабыздан үмүтүбүз аябай чоң. Ал балабыздын аты Акылбек, анан кийин Акылай. Ошол 9 неберенин ичинен ушул экөөсү аты да окшош. Анан кийин Кудай ушуларды бир окшоштуруп берген экен, өнөрлөрү да окшош. Бул жактан бул кызым да үнү жакшы, дикциясы таза, мындай кызым баягы музыкалык көз караш менен караганда биз баягы чоң эне чоң атасы, тайыне тайтасы катары эмес, музыкалык адам катары көз караш менен караганда ушул эки балабыздан үмүтүбүз чоң да. Андан кийинки балабыз Жылдызбек деп, уна кыз бирок тобунда 5 жыл оператор болуп иштеген. Өзү ырдабаса дагы, ойнобосо дагы. Анан бирок кече биз ушу кичине репетиция кылалы деп атсак, отуруп тиги мен гитараны ойноп атат. Анан айтам, сен ойной турбайсың десем, эми кичине ойнойм мама деп. Анан комуздан да кичине ойнойт экен. Анан кийин эң кичинекей кенжетай балабыз бар. Ал дагы ошо Россияда, Питерде. Россияда ал да комузду сол кол менен ойнойт, жакшы ырдайт. Эми интернетке чыгарып коюптур, эми бул жакка келе албайт, эми алар англисче бир аларды ырдап неметип жүрөт. Эми баягы турмуштун баягы татаалдыгы дейбизби, же азыркы заманыбыздын жашоосу ушундай дейбизби, балдарыбыз алыста болот. Эгерде алар деле чогуу болсо, мүмкүн баягы илгери баягы ким чыккан го, комузчу агабыз, немеде Болшаки Матайсимов, бүтүн неберелери менен, балдары менен куду ушундай болуп чыкмакпыз. Эми ушунчасына деле Аллага шүгүр. Ошо Учуңуздар курабыз. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Жакшы, рахмат. Анан эми сиз ошол Ташкөмүр шаарындагы балдар искусство мектебинин жетекчиси болуп дагы эмгектенип келсиз. Ошол мектебиңиз жөнүндө дагы сурагым келип турат да. Таланттуу балдар абдан көп болуш керек. Мынакей Акмарал эжем айтты, мынакей 60 жактай окуучум бар, комузда ойногон деди, сабак берип аткан деди. Анан эми ушул мектеп жөнүндө, музыкалык мектеп жөнүндө айтып бериңизчи бизге. Жакшы болот. Биздин балдар искусство мектеби Ташкөмүрдө азыркы учурда 8 бөлүм иштейт. Анын ичинен ушул комуз бөлүмүнөн ушул кызым Марал өзү сабак берет, анан өзүм сабак берем. Фортепиано бөлүмү бар, бизде баян бөлүмү бар, куурчак театры бар, кол өнөрчүлүктөр бар, сүрөт бар. Ушундай бөлүмдөр иштейт. Жалпы баш аягы бир 120га жакын окуучулар билим алат. Анан кийин мен мындай баса белгилеп кете турган нерсе, ушул бизден өзүбүздөн окуп бүткөн Марал өзү ушул мектептен окуп бүткөн, кайта эле ушул окууну бүтүп, башкалар окуу жайын бүтүп келип, кайта мугалим болуп иштеп атат. Анан ошону эле катары бизде кыргыз журтчулугуна, жумра журтчулугуна таанылып калган бизде Асанова Гүлнур деген окуучу кызыбыз бар. Ушул биздин окуучу кызыбыз комуздан бүткөн. Да бир Панарбекова Чынара деген кызыбыз бар. Ошол эстрада жанры боюнча ырдап жүрөт. Бул окуучулар менен мен сыймыктанып айта алам да. Анан кийин дагы эмне дейсиз, мына быйыл ушул Ташкөмүрдө Норузда кызым ушул 50 комузчуну алып чыкты, 2 күү менен. Бардыгы тегиз бирдей ушундай кыздар ошондо тиктирилген. Ушу чоң кызым неберем дагы, кичинекей неберем да көттөн комуз ошолордун арасында ойноп чыгышкан. Анан кийин дагы эмне дейбиз? Кудайга шүгүр, коллективим жаман эмес. 21 адамдан турган коллектив менен иштеп келатабыз. Андан сырткары дагы бир жаңылык айта кетким келип атат. Ошол бүгүнкү теле берүүдүн немесинде жаңы биз айымдардан түзгөн бир топ түзүп атабыз. Муну биз өзгөчөлөнтүп, мына Шайра апалар деген Кыргызстан боюнча бүт жумрай журтта азыр топ түзүп атат. Биз алардан өзгөчөлөнүп, немелер жок, аспаптары жок, вокалдык жанр менен бизде баягы музыкалык тилде айтканда акапелла деп коет го. Ошондой кылып даярдаганга аракет кылып атабыз. 7-8 аялдан түзгөн топ, топтун дагы атын уже неметип койдук, дайындап койдук. Эни курак деп. Себеби азыр бардыгыбыз ушул курактагы чогулгандардын бардыгы эң эле аркасы 50 жаш экенбиз, алдыбыз 60га жетип калган эжелер экен. Бардыгы ушул Кудай буйруса кийинки бир ошолор теле берүүңөрдө келип ошолорду эл алдында тартуулаганга
аракет кылабыз. Албетте багы негизи маданият жана тарыхчылыгында биз ушул эфирге апалардан түзүлгөн топ сөзсүз түрдө жумасына бир рет апалардан түзүлгөн топтор бизде эфирге чыгат. Андан бери да мынакей Кудайдын кулабы сүнсүн, ар бир айылда бирден ушул апалардан түзүлгөн топтор түзүлүп калды. Көрсө мынакей сиздер дагы азыр эле айтып өттүңүздөр, сиздер дал ошондой апалардан түзүлгөн, айымдардан түзүлгөн топту уюштуруп атасыздар. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Анан эми музыкалык мектептин аспаптары жетиштеби? Анан шарты кандай эже? Мындай мен мектебиме кененирээк токтолсом, анда азыр мен жанагы ыйлаарлык абалда турган менин арыз мұңымды сен аябай козгодуң Айжамал. Биз азыркы учурда 2007 жылдан бери проект жазылып, ошондой мектебибиздин акыбалы аябай оор, жок десем дагы болот. Мектебибиздин имараты, биздин имаратыбыз өзү жанагы бузулууга берилген. 2007 жылы эле кеткен. 2015 жылы ушу биздин Ташкөмүр шаардык мэриянын, Ташкөмүр шаардык кеңешинин депутаттарынын колдоосу менен, төрагасынын колдоосу менен ушу Маданият сарайынын 2 бөлмөсүн 4 бөлмө кылып туруп бизге кабинет бөлмөлөрүн жасап беришкен. Азыркы заманбап ремонттон өткөрүп. Азыркы учурда кыргызча айтканда биз азыр ал жерде биз баягы ижарада турабыз убактылуу. Ижара болгондо биз төлөбөйбүз акчасын, бирок биз ушул жерде убактылуу азыр билим берип жаткан учурубуз. Анан эми инструменттерге келсек, комуз өзгө жетиштүү баягы окуучулардын баарын өзүнө алдыртабыз. Аккордеон жок. Эгер аккордеон болсо, аккордеону бере турган мугалимдерибиз бар эле. Мугалимдерибиз таптакыр жетирсиз. Фортепианода мугалим келсе болмок, баяндан мугалимдер келсе болмок. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен ал жердеги жогорку окуу жайлардын музыкалык институттагылардан, пединституттагылардын музыкалык бөлүмдөрүнөн, искусство тармагындагы тиги жактагы консерваториядагылардан бизге атайын ушул баягы атайын кесипти бүткөн мугалимдерди жөнөтсөңүздөр деп суранып кетет элем. Себеби өзүң айткандай баягы таланттардын бардыгы, эл таланттарынын бардыгы айылда да. Биздин Ташкөмүр өзүңөр билесиңер, ортодо калдык, дотацияда отурган шаар деп айтылат. Же ар жакка барып Бишкекке кошулбайбыз, же бул жакка келип силерге Ошко кошулбайбыз, ортодо калган болуп калдык. Ошон үчүн бул шаардын маданиятын, шаардын духун, рухун көтөрүш үчүн бизге ушул байлык эң негизгиси балдар искусство мектебинен негизги балдардан башталат деп айтылат го. Ошого мугалимдерге биз аябай жетишпейт. Биз мугалимдерди көптөн суранып кетет элек, бизге жөнөтсө деп. Ушул бизде жетишпеген жагыбыз. Жакшы ойлоруңузду, жакшы сунуштарыңызды айттыңыз. Албетте баягы үмүттүн шамы өчпөйт дейт го эже. Үмүт кылсак мынакей жакшы жашоо алдыда, көптөгөн ийгиликтер жаралуучу күндөр алдыда дегендей. Себеби мен ушул сиздин ушул Ташкөмүр шаарында балдар искусство мектебинин бар экенин угуп, анан сиз маалымат берип атпайсызбы? Мынакей 50 комуз жыйнап чыктык деп атасыздар, 60 окуучум бар деп атасыздар. Ушунчалык мени сүйүндүрүп атат, кубандырып атат. Өзүңүз Ташкөмүр шаарынын ортодо калган шаарыбыз деп атасыздар. Албетте баягы элдин көп агымы башка шаарларга кетип калган. Анан ошол Ташкөмүр шаарына, ошол аксы тарапка өтүп баратып карасаң, кадимкидей бийик тамдарда жашоочулары жок үйлөрдү дагы көрүп таң калдык да. Анан албетте сиздер сыяктуу инсандар бар. Ташкөмүр шаары ар дайым жашарып турат. Ташкөмүр шаарында албетте ар дайым музыка жаңырып турат. Анткени сиздер сыяктуу жан дүйнөсү бай инсандар ал жерде жашайт. Турабы сапарга. Келиңиздер дагы бир чыгармат каралы. Азыр анда мен ушу жаш кезимде мен Кудайга кээде ыраазы болуп кетем. Өтө залкаар, улуу инсандар менен иштешип калдым да жаш кезимден. Кара Суу районунда карайт элек анда мына Жапалак кеңеш совхозу. Мен алгачкы ишимди Жапалактан баштагам. Анда заводил болуп маданият бөлүм башчысы Тохон Ишбаев болчу, раматтылык. Биз экөөбүз тең ошол киши жумушка алган. Ырысбай акалар менен коңшу болуп жашадык көп жылдап. Анан ошолор менен сахналаш болуп калды. Мына Болуш Матазимов раматтылык менен бирге иштештик. Жаныш Төлөнов, Эмил Камалов деген кишилер бар эле. Аябай улуу кишилер менен иштеп, эми көз өтүп кеткенде ошолордун залкар экенин эми билип атпайбыз. Жаныңды эле жүрө береткен дагы ошондо деле залкар паланча деп айтчу элек го. Ал кишилер деле паланча залкар кишилерди деп айтып жүрүп өтүп кетти. Көрсө ошо кишилер мына Асан Керимбаевдер бардыгы эле залкарлар экен да.
Анан көзүнүн тирүүсүндө билбей жүрүп эле кыргыздын жаман немеси бар, өткөндөн кийин эле ой жакшы болчу. Көзүнүн тирүүсүндө сыйлап коюш керек экен. Мен эми ошо ырчы болгондо ырдап отурганыбыз жакшы. Азыр мен ошол улуу устаттарымдын ырынан ырдап берейин, ошо дурус экен. Ошо жаш кезинде чыгарган ырларынан Чойтер кечим деген ыры бар эле. Баспаған асқаны мен бастым шағыл таштарын, жабыйтап күнгөй тескейді да қой болды менен баққаным. Теттегі сары қыр жаққа Çoyter keçim baştağın. Tettigi sarı kırcaka Çoyter keçim çoy baştağın. Geli gelbey çarçağım, ankısa jıktı arçanım. Kız süygöndöy bolosun da sığlap samay çaştarım. Gün geçtip gitti korroğu, Çoyter keçim baştağın. Gün geçtip gitti korroğu, Çoyter keçim baştağın. At baspağan askanı aralay bastım akşağın. Koy bakkan sonun turbayı da balalı koydu taştadım. Tettigi sarı kırcaka Çoyter keçim baştağın. Tettigi kara şorroğu Çoyter keçim baştağın. Жакшы, рахмат Сапар ага. Ырдап жан дүйнө жашартып жүрүңүз. Анан эми азырда бир ыр суранабыз Азаматтан. Анан ырды суранганга чейин Азаматка мындай суроо берейинчи. Өзүң дагы оондорум бар деп калдың. Аны оон жазам деп калдың. Анан ошол оондоруму өзүм аткарып жүрөм. Анан кээ бир ырчыларга дагы бере баштадым дедиң. Анан негизи эле акындар менен иштешет болуш керек анда оончулар. Туурабы Сапар ага, өзүңүз оончусу жакшы билесиз. Баягы оончулар баягы сөздүн гүлүн терип жазган баягы акындардын сөзсүз түрдө сөзгө көңүл бурасыздар. Оон качан баага ачылат? Сөзү жакшы болгондон анан ошол оондун баага ачылып алып аткарган аткаруучуга сөзсүз түрдө жарашат деп айтат туурабы. Анан кантсе дагы Азамат жаш. Анан эми акындар менен иштешүү жагы кандай болуп атат? Чыгармачылыкты өнүктүрүү жагы кандай болуп атат? Мен азыр буга чейин бир Сапар аганын ырын ырдаганыңда эле бир таң калдым. Сөзсүз түрдө талант бар, өнөр бар. Эми ошол талантты дагы тапташ керек дейт го, баркташ керек. Анан талантты дагы баягы өсүп турган даракка суу куйбаса сөзсүз түрдө курап калат, Ошо мен дагы өзүм дагы анча-мынча ырларды өп турам, жазып турам. Оондорум бүттүгү мен өзүмө таандык. Анан ырларды тексттерин алганда жазганда
Ушу өзүбүздүн эле агайыбыз мынакей Сапар акеге эме турам. Ушуну бериңчи, бир сыйра карап бериңчи. Текстти өзүң жазасыз. Ооба, текстти Жазып келип Сапар ага текшертесиз. Ооба, мындай жок, мындай бир сыйра көрүң, окуп көрүң. Если эме болбосо кайрада мындай кандай уйкаштыгы, тууралуу ошо бир сыйра өзүбүздүн мепирет Чыгармачылыкта чогуу жүргөн ага эне катары сөздөрдө кеңешиңизди айтасыз да, туурабы? Анан эми азыр сиздин обоңузду азаматтар айтты. Кандай кайсы Азыр экөөлөө ордоп берели буларды. Турар Кожембердиев романттылыктын сөзүнө жазылган махабаттык эне жүрөгү деген ыры бар эле. Бул обондо кайсы жылдары жаздыңыз? Мен эне жүрөгүн мындан 25 жыл мурун жазгам. Анан мен жанагындай көп обондорумду, ырларымды сиздерге радиого записке берген эмесмин да. Биринчи серин эле обондорду берип, анан көп ырларым ырдал элек да, өзүм ырдап койчу элем. Кийин эми жашоо ушундай экен да. Возраст өткөндөн кийин бронхит болуп өзүм ырдай албай калгандан кийин ал калып деле кетиши мүмкүн экен да. Анан ушу жигиттин үнү жакшы эле. Ушу азаматка ырдап турам азыр. Азыр бир ырды ушу эне жүрөгү деген Турар Кожембердиевдин сөзүнө жазылган ырды аткарып берип коелу. Апам чарчап эс алам дейт бешимде, анан кайта эс алам дейт бечимде. Канын көрүп жүрө берип балдардын калбай калап жабыкканы эсимде. Ортончусу сабагына бардыбы, энжесине суу тиип калдыбы. Түркүн ойго бата берет апакем, апам жокто токтогондой бардыгы. Алыс таштап тондук менен кыйыктым, ачып салып көңүлдөгү туюктум. Апалардын жүрөктөрүн сактайлы, ардактайлы ыйыктардан ыйыкты. Рахмат Сапар ага, мынакей сонун чыгарма аткардыңыз. Мындан 25 жыл мурун жаралган обондо атасыз. Анан мен бирок ушул обонду биринчи жолу угуп атам, бирок уккан кулакка ушунчалык угумдуу.
жакшы чыгарма экен. Анан өзүңүз да айтып калдыңыз, теле радиолорго ырларымды көп таштабайм деп калдыңыз, бирок сонун оңдоруңуз бар экен. Ошол ырларды сөзсүз түрдө телеге таштап, радиолорго таштаңыз. Анан албетте дал ушундай оңдорду угуп, биз сөзсүз түрдө энелер жүрөгүбүздү жашартып, эл жүрөк угалы. Анан эми жаныңызда мынакей таланттуу жигит дайым чогуу жүрөт экен. Ушул таланттуу жигит сиздин ырларыңызды жайылтууда көбүрөөк салым кошушка туура келет экен. Анткени мынакей өзүңүзгө окшоп ырдайт экен. Үйүңүздөр деле мынакей оңду, мынакей экөөңүздөр бирдей эле чогурдуп атасыздар. Менин жаш кезимдеги үн ушул жигитте бар да, экөөбүздүн бирдей экен да, окшош. Мен жаш кезимде сен үнүм меники бесконечный кете берет эле да. Бул жигиттики да ошондой. Только үндү да сакташ керек экен, анан тарбиялаш керек экен да. Үндү баягы ашкер аматылык айтмакчы, ашыралы айталы деп айтчу эле. Ырдайт десе азыркы жаштар түз ырдай берет экенсиңер. Ал киши 10 жыдагы болгондо аябай күчтүү. Ырларын ырдап жүрөбүз го. Ырлардын ичинде жол деле түз кетпейт да, кокту колотко кирет, өңгүл болчу эле. Силер түз эле кетип каласыңар ботом деп айтчу эле да. Ансарында жанагы немеде музыканын тили менен голосовой импровизация деп коет го. Ошондой кылып ырдаса мунун үнү жакшы эле. Тарбияласа болот. Жакшы. Ырдашып иштешип атат. Тарбияласа болот, албетте өзүңүз тарбиялайсыз да, туурабы? Сапар агай. Алдыда мынакей көптөгөн пландарыңыз бар экен. Анан канча эже? Сапар агам акыркы кезде жаралып аткан оңдордун өзүңүз эле угуп отурасызбы? Мындай да азыр Сапарды жаңы чыккан чыгармаларынан десе, бул жалаң баягы көмүскөдө калган, ырдалбай калган ырларын Азамат аркылуу элге тартуу болуп атат да. Азыркы чыккан ырларынан биз ырдаганбыз. Жана башында Сапар айтып кетти го, залкарлар деп туруп, жана залкар бизде ушул агайларыбыз да, мына Рыспай агай агайыбыз болот, Токоношбаев агайыбыз болот, Жолдошбек Мамажанов. Биз менен эле тең чогуу жүргөн тиги жана Апаз Жайнаков деген, Чубак Сатаев дегендер ушул бизден менен тең курбалдаштар болчу. Ошолор арабыздан кетип калды. Ошолордун сөзүнө жазылган жакшы бир залкарлар эстен чыгышпайт деген чыгармасы бар. Рахман Разыков деген кудул биздин өкүл атабыз болот. Ушул чыгармачылыкка бая айтып өтпөдү, мен кыз бырак делем, анан ушундай ритм гитарада ойношо элем деп. Биздин 50 жылдык юбилейибизде Гүлшайыр жыда күлдү. Рахман ака экөө чыгып алып, мен Рахман аканын баласымын. Бул Гүлшайыр эженин кызы. 16 жашыбызда үйлөнүп алганбыз. Рахман аканы кекиртектеп, сени сотко берем деп. Мен 16 жашар кызым болчу, Рахман ака мен дагы айттым, менин балам да 16 жашта. Өкөтөң отура берет анда. деп айткам деп ошо 50 жылдыгымда күлдүрдү эле. Мен Рахман аканын ансамблинде Таң жылдызында айыл чарба техникумунда окуйт элем, агрономдук факультет. Биздин жаныбызда булар педучилище бар эле. Гүлшайырды ошол жерге алып барып, булардын Мен кыял деп буруп ачкан да. Андан кийин кайта кыз бирак болушту. Ошондо таанышып калганбыз. Анан ошол устатым ушул мени айылдан алып келип 7-чи классымда көрүп, анан мына айыл чарба техникумда окуйм мен дагы. Өздүк көркөм чыгармачылыгы бар. Бул жерге барып тапшырсаң, сен дагы бизде ырдап ушинтип чыгасың деп мени уговаривать эткен ушу Рахман Разыков болгон да. Анан 8-чи классты бүтүп, ушу сельхоз техникумга келип тапшырып, өтүп кетип, анан кийин Таң жылдыз деген ансамбльди курап, Рахман ака өзү студент экен көрсө 4-чү курста ошондо. Анан ошондон булар кыз бирок биз Таң жылдызы болуп, анан ушинтип чыгармачылыкка аралашып калганмын да. Анан ошол кишинин залкарлар эстен чыгышпайт деген сөзүнө Сапар ушуга оон жазып көрбөйсүңбү караштырып дегенде мен оон жазганмын. Жаңы чыгармаларым ошол. Буюрса силерден элтери бар тартып келди өткөн жума. Аны дагы берип калсаңар керек. Анан жаңы чыгармаларым ушул жаштыгым болуп жомоктой Рахман Разыковдун сөзүнө жазылган. Азыркы буга ырдатып аткан чыгармаларым мен жашымда ырдалбай калган чыгармалар. Ошону элге берип коелучу, сен ырдап жеткирип кой деп буга айтып жүрөм. Көбүрлөр бар ырдалбай калган. Анан буюрса, Кудай денсаулык берсе, ушул жигиттен үмүтүбүз бар. Ушу жигит чыгарат деп
Жакшы. Анан Сапар ага мынакей өзүңүз дагы жакшы сөздөрүңүздү, ойлоруңузду айтып атасыз. Анан эжем менен демек чыгармачылыкты аштыргансыздар да. 16 жашыңыздарда турмуш курган экенсиздер. Булдан 8-ди бүтүп 5 жылга тапшырган. Мен дагы 8-ди бүтүп 15 жашыбызда да. Айыл чарба техникумун тапшырганмын да. Анан эми кайта эле ошо чыгармачылык менен биригип калып атпайбызбы? Булар Гүлшайыр эже Петишевичке барып Мен кыял группасын ачканда ансамбльди. Аппараты жок, биздин Бермона деген немецкий аппарат бар болчу Таң жылдызында. Анан ошого алып барып Рахман ака менен сүйлөшүп экөө репетиция кылдырчу эле да. Кыздарды, кызбырактын кыздары да кийин бир жылда жетпей эле кайта кызбырак болушту. Ошондо Петишевичте иштеп калган экен Гүлшайыр эже өтүп кызбырактан барыпчы. Анан ошондо табышып калдык. Бизге келип репетиция кылчу эле аппаратыбызды сурашып. Албетте сиздер Эми Кудайдын буйругу экен, анан баш кошуп, мына балалы чакалуу болуп, неберелүү болуп калдык. Жакшы, рахмат. Анан эми мындай деген суроо бергим келип атат да. Сиздер чыгармачыл үй бүлөсүздөр, сөзсүз түрдө канча эмежем сиз жакшы түшүнөсүз, сизде канча эмеже жакшы түшүнөт дегендей баягы бир үйдө бирөө чыгармачыл инсан болуп, анан кийин жолдошум тоскоол болуп, анан мени түшүнбөй анан ушинтип таштап койдум деген учурларды көп эле угабыз да. Өзүм жакшы ырдачу эле, музыкалык билим алдым эле дегендер болгон. Анан сиздерде такыр андай көйгөй болбогон болуш керек. Мына экөөңүздөр тең музыка сүйгөн бири-бириңиздерди түшүнүп, канча эмежем кеч келсе сиз кеч келдиң дебей, Сапар агам кеч келсе сиз кеч келдиң дебей, эрте кетсе эрте кеттиң дебей туурабы? Музыканын артынан жүрөт эби? Биз музыканы ырмай урушабыз, урсак да. Кимдир айтпак. Бизде ырда урушабыз. Ошондон ушул күнгө чейин жумушубуз бир да. Бир тармакта иштейбиз. Анан урушканга деле убакыт болбойт го. Себеп жок. Себеби чогуу репетицияга барабыз, чогуу концертке барабыз, чогуу моментип силер чакырасаңар телевидение келебиз, анан кийин урушканга себеп жок. Бул биринчиси. Анан экинчиси эми бул талант экен да. Мунун ичинде катылып жаткан талант эч качан жатпаш керек да. Мен бул Сапарга айтып коем дайыма. Кайсыл эгерде ушундай таланттуу болуп туруп ырын чыгарбаган болсо, таланттуу болуп туруп ырдабаган болсо, анда сен эл душманысың деп коем да. Андай адам эл душманы болот. Алла Таала жаратканда ошондой талант менен бергенден кийин аны элге чачыш керек, элге жеткириш керек. Мен эми мынчалык бул деңгээлде үнүм жок болсо дагы мүмкүн болушунча ошо жолдошума жардам бергим келип, жанында туруп экинчи үнүн коштоп, анан кийин алым жесе комуз менен коштоп, жаш чагымда гитара менен коштоп ойноп берчүмүн. Анан эми азыр гитарадан алыстап калдым, комуз менен. Анан кийин азыр заманга ылайык деп туруп, көбүнчө эле жанатып туруп, аранжировкалар менен чыгып бардап калдык. Анан кийин ошол жашообузда Сапар өзү айткандай, биз ошо кагыша турган болсок, ырлар менен, ырлар аркылуу. Жакшы, рахмат. Албетте сиздердин үй бүлөңүздөрдө мынакей сиздердин бүгүн ойлоруңуздарды, ырларыңыздарды угуп отуруп ушунчалык суктанып атам. Чыгармачылыкта бир бактылуу үй бүлө менен бүгүн мен маек курдум Сапар ага. Албетте үй бүлөңүздөрдө ар дайым ынтымак болсун, ырыскы болсун, кут берек болсун, жакшы чыгармалар жаралсын, сизден жакшы оондор жаралсын. Ошол жакшы оондорду азамат ырдап элге жеткирсе, мынакей Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мынакей чыгармачылыкка, мынакей сиздин кызыккан неберелериңиз отурат, мынакей кызыңыз отурат дегендей. Анан неберем Айжамал. Мен топ качмай деп ыр жазып берген элем. 10 жашында бир кызым бар эле, сууга чогуп кайтыш болуп кеткен да. Записи сиздерде элтерде постоянно берилип турат. Ошонун өзүн один к одному ырдап ушул неберем чыкты да. Кудай өмүрүн берсин. Сиздерге мен чыгармачылыкка алайын, анан бир суроо менен жыйынтыктайынчы. Канча эмежем өзүңүз жыйынтыктап берет болушуңуз керек. Албетте бүгүн биз чыгармачылыктын бир бактылуу жактарын сөз кылдык, жакшы жактарын сөз кылдык. Анан ушул чыгармачылыкта дал ушундай бир жакшылыктарды, ийгиликтерди жаратып, сиздерди көргөн адамдар сөзсүз түрдө суктанып, баягы жашынакай татынакай кийинип, аккордеондо ойноп, анан жасанып, кийимди кийинип, ырдап жүргөн инсандардын жашоосу биякта көргөн көрүшүк ушунчалык кооз, ушунчалык бир бактылуу сезилет да. Ошондой эле, бирок ошондой бактылуулуктун артында канча эмеже сөзсүз түрдө түйшүк бар да, туурабы? Сөзсүз Айжамал, сөз түйшүк болот. Мен момдайда бар чыгармачыл инсанбыз да. Чыгармачыл инсан элдин алдында, сахнада, көпчүлүктүн алдында 3 мүнөттөрдө айтсаңбы, 5 мүнөттөрдө айтсаңбы, ушундай жаркылдап
туруп бересиң дагы, кайта сыртка чыккандан кийинки түшүгүң ошол жакта башталат. Анан өзүң айткандай азыр биз ушул азаматты өзүбүздүн топ деп айтып коеюнчу, мындай айтканда өзүбүздүн топко кошуп атабыз. Биздин ушул Сапардын ырын, биздин деп өзүмдү кошпойм, Сапардын ырына ошол азаматтын коштоосу менен Кудай буйрса жаңырларды, мурдагы ырлары менен жаңырлар кошо чыгат. Аны менен катарлаш эле азаматтын өзүнүн ырлары кетет. Анан түшүк түбүш да бул өзү искусство. Эже, мен өзүмдү кошпойн деп калдыңыз. Сизди кошуш керек. Аял жакшы, эр жакшы дейт го. Сиз жакшы болсоңуз Сапар агаман мыктоондор жаралат. Рахмат. Мен өзүмдү обончу катары биздин ыр деп кошулгандан улам кошпойн дедим да. Себеби обончу, өзү аткаруучу. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир нерсени айта кетейинчи. Баягы өзүм жолдошума мен ыраачылыгымды билдирем. Терең ыраазымын. Себеби жана өзүң айтып кеттиң. Бизде деле кыз буракта канчалаган кыздар иштеп кеткен. Канчалаган кыздар иштеп кеткен. Азыр бардык үйлөрүндө отурат. Мен азыр 9 неберем бар деп атпаймынбы? 9 неберелүү аял деген бул чоң эле чоң эне, чоң тайене. Балдарды, неберелерди карап үйдө отуруш керек. А бул мен ушинтип өзүң айткандай кийиндирип, жасап, түзөп, өз менен кошо ушул убакка чейин сахнадан мындай түшүрбөй алып келет да. Мен ошон үчүн мен жолдошума чоң ыраачылык, терең ыраачылыгымды билдирем элдин алдында. Мынакей сиз айтып калдыңыз, неберем ырдаган ыры менен бүгүнкү эфирде жыйынтыктайлы деп. Ушул Акылайдын Топ качмай деген ыры менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайт экенбиз. Сиздердин чыгармачылыгыңыздарда ийгиликтер болсун. Биздин Акылай сиздерге дагы Элтер каналына, сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайм. Кудайым ден соолугуңуздарды берсин. Сиздердин түйшүктүү ишиңиздерди мен түшүнөм. Кудай ден соолук берип, эч качан оорубаңыздар. Ушундай жаркылдап элдин алдында жадырап чайнап чыгып кызмат кыла бериңиле. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошот экенбиз. Коштошуп жатып баарыңыздардын үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Ал эми биздин студияда келген меймандарга ак жол тилейли. Аман эсен Таш көмүргө жетип алыңыздар дагы. Биздин кичинекей досубуз Акылай ушул студиядан ырдасын. Анан биздин эфирибиз ошону менен жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин аман болуңуздар.